Ассаламу алейкум. Саламатсыздар, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз эли. Мен аты жөнүм Эрнис Кыязов, Альянс партиясынын атынан жогорку кеңешке талапкермин. Азыр үгүт иштер болуп атат. Мен да өзүмдүн кичимекениме туулган айылыма чейин барып, убактымдын алымдын жетишинче өлкөнү кыдырып, парламенттик жарышка аттанганымдын себебин түшүндүрүп, адамдар менен жолугушуп жүрөм. Билесиздерби? Эмнегедир мен адамдардын көзүнөн саясаттан чарчоону көрдүм. Кимиңер келсеңер деле баягысыңар деген ушундай бир көңүл калууну көрдүм да. Көп сүйлөбөй канча сом бере аласың, ошону айтчы деген ишенбестикти, түңүлүүнү көрдүм. Ушундай акыбалга мамлекетти ким алып келди деп мен башкы күнөөкөрлөрдү издеп, кайсы бир фамилияларды, кайсы бир режимдерди айтып жаакташуудан алыс болоюн. Чукулашкандан алыс болоюн. Анткени 30 жылдан берки жаакташуунун, чукулашуунун натыйжасы менен жетер жерге жетип, токтоор жерге токтоюн деп калдык окшойт. Элдин көңүнүн алуу үчүн бүгүн бар эртең жок болуп кете турган эмоционалдуу сөздөр, популисттик жеңил ыкмалар шайлоолордо элге жагуунун бир утурумдук ыкмасы болушу мүмкүн. Бирок анын өмүрү кыска. Андан көрө эски ботколордун баарын кайра кайнатып, ага сен күнөөлүү, мен күнөөлүү, ал күнөөлүү деп эски сазыбызга кайра чөгө бербей, мына адыр кайсы чекитте турабыз. Адыр өлкөнүн эң башкы проблемасы кайсы жана аны кантип чечүү керек, чечүүнүн кандай жолдору бар деген конкреттүү суроолорду так аныктап, ошого карата сунуш айтуу, идея айтуу менимче бардык саясий тараптардын, анын ичинде ушул депутаттыкка атсалышып жаткандардын дагы мындай бардыгынын аламанга чыккан талапкерлердин дагы милдети деп эсептеймин. Эми эмне кылыш керек? Эл шайлоодон көңүлү калыптыр, саясаттан чарчаптыр, эскисине деле, жаңысына деле, карысына деле, жашына деле ишенбей калышыптыр деп үшкүрүнүп коюп, үмүттү таптакыр үзүп, ар кимибиз өз-өзүбүзчө чүмкөнүп, өз-өзүнчө кужурашып, сен күнөөлүү, мен күнөөм жок деп ушакташып, жакташып отура беришибиз керекпи? Албетте жок. Эмне үчүн? Анткени Кыргызстан деген мамлекет бар, экономикасы бечелдеп шылдыңдашабы бирөөлөр. Демократиялуубуз деп мактана беришет, бирок колдорунан бир бале да келбейт деп мазакташсын мейли. Бирин-бири анга түткөнгө маш, бирин-бири буттан ылдый тартканга маш, эки жүздүү саясатчылардын, эки жүздүү жарандардын өлкөсү деп мыскылдашабы. Ким эмне деп айтышпасын, чарчаган, жүдөгөн, кордолгон, улам өдүрүлгөн, өз жолун таба албай улам адашкан, жетим козудай болуп, ар кимден жылуулук, мээрим издеген бүгүнкү Кыргызстан бул баарыбыздын өлкөбүз. Баарыбыздын мамлекетибиз. Ошол мамлекетте жашап атканыбыз үчүн, ошол мамлекеттик болгонубуз үчүн, үй жайыбыз, бала чакабыз, тарыхыбыз ушул өлкөгө байланганы үчүн, тамырыбыз ушул мамлекетте экендиги үчүн кыргызстандык деп аталабыз баарыбыз. Ошентип, бүгүнкү күндө Кыргызстанда жарга кулаччу, биротоло уруйга түртчү эң орчундуу проблема эмне? Менин оюмча, туура эмес шайлоо, туура эмес тандоо. Туура эместерди шайлагандыктан улам, туура эместерди тандагандыктан улам, шайлоолордо абийирибизди туура эмес жолдорго түрткөндүктөн улам, жалпы багытыбыз туура эмес болуп чыга келүүдө. Сатып алганыбыз дагы, сатылганыбыз дагы муну абийирибиздин тереңинде сопсонун билебиз. Бүгүнкү туңгуюкка кептелген акыбалыбыздын башкы себеби дагы так ошол шайлоолордо үмүттөрдү, аппак тилектерди, аруу кыялдарды уруп ойнобой, момунча берсең момунча добуш алып келип берем деген жапайы эрежеге таянгандардын, байлыгына, мансабына ишенгендердин өзүн билемдиги башкы роль ойноп келгендигин дагы баарыбыз сопсонун билип турабыз. Ошол акчасына, байлыгына дөөгүрсүнгөндөр ар бир президенттин тушунда, ар бир шайлоолордун маалында маскасын өзгөртүп, тараза ташы бийлик жака оосо бийликчил боло калып, тараза ташы бийликтин оппоненттерине оосо дароо мурунку маскасын чечип, оппозициячыл боло калып, ушул азыркы шайлоолордо дагы алар беттерине саясий макияж жасап, адыр деле акчасына таянышууда. Адыр деле байлыгына таянышууда. Факты гана, факты бер деп суроонун бул жерде зарылчылыгы жок менимче. Саясатта кимдин көзү кантип ирмелгенин, эмне себептен ошентип ирмелгенин, кимдин сүйлөгөн сөздөрүндөгү тамгалар менен туруштар эмне жыттанаарын, саясат майданында кимдер эмне себептен унчукпай, а кимдер эмне себептен бакылда унчугуп жаткандын түпкү себептерин фактысыз эле, далилсиз эле билип ала турган Кыргызстанда жашап жатканыбыз дагы жашыруун эмес. Мына президент Садыр Жапаров шайлоо акыйкат өтүшү керек деген мааниде өзүнүн көз караштарын, билдирүүлөрүн, ойлорун мал менен айтып келе жатат. Мен бийликтин партиясымын дегендерге добушуңарды бербегиле деп дагы ачык пикирин айтып өткөнсүдү. Албетте бийликтин эң чокусундагы олтурган ушул киши ушинтип айтып атса сүйүнөт экенсиң, кубанат экенсиң. Мурдагыдай бийлик өзүн кыйыр кубаттаган, кыйыр колдоткон партияларды түзүп алып, шайлоого аттанганды койгон турбайбы? Андай балекеттер эми шайлоолордо кайталанбай турбайбы деп
сүйнөт экенсиң. Бирок эмнегедир коомчулукта көзүңдүн эмне себептен кантип үрмелгенин ары жактан эле билип ала койчу мындай тамырчылык касиет бар экен. Шайлоого аттанган кээ бир партияларды бийликтин партиясы, бийликтин кишилери деп сүйлөп келишет, айтып келишет. Эми мейли башкысы президенттин таза шайлоо, таза тандоо өткөргөн ниети бар экен, ниети ак экен, ниети түз экен деп ойлоого туура келип атат. Себеби бул сөз жөн кишинин сөзү эмес, катардагы жарандын сөзү эмес, катардагы партия башчысынын эмес, катардагы коомдук ишмердин дагы эмес, мамлекет башчысынын өз оозунан чыгып атат. Демек, таза шайлоо өтөт деп үмүт бар. 100% ишеним бар деп айтканга болбойт, бирок үлбүрөгөн үмүт бар. Менимче шайлоонун өзүнөн дагы шайлоонун эртең өтө маанилүү. Шайлоо өттү дейли, талапкерлер тиешелүү добуштарын алып парламентке келди дейли, анан эмне болот? Келечекте кантип таң атат, кантип күн батат? Система өзгөрөбү? Мамлекеттик башкаруудагы эски адаттар, эски жоруктар, эски баткактар, эски авторитаризмдин оорулары бир кишиге таянып алып баарын былгыта берген көрүнүштөр, бир кишиге шылтап коюп элдин канын иче берген, элдин акысын жей берген, элди жүдөтө берген коррупциялык мандемдер токтойбу? Негизи бизде башка өлкөлөрдө таптатынакай эле иштеген парламенттик система Кыргызстанга келгенде эле иштебей бузулуп калчу эле. Башка мамлекеттерде собсон иштеген президенттик система Кыргызстанга келгенде иштен чыгып эле жараксыз болуп калчу эле. Бу жолу андай болбойбу? Кылгылыкты берактагылар кылып, кылжип менен бууп, баарын бир кишиге шылтап, жарга кулатып басып кетишпейби? Анткени мындай практика Кыргызстанда бир нече жолу болгондугун жакшы билебиз. Бир кишиге таянышат, бир кишиге жагынышат, бир кишиге айттырышат, бир кишиге дедиришет, бир кишинин колу менен жасатышат. Биз Альянс партиясы ар кайсы маселеде калыс атаандаштык болушу керек. Биринчи кезекте саясатта, саясий бийлик бутактарында тең салмактуулук, калыс атаандаштык, калыс саясий мамиле, калыс оюндун эрежеси болушу керек. Жана ал дайыма сакталууга тийиш деген адамдардын партиясыбыз. Өлкөнүн элдин тагдырын чече турган мамлекеттик башкаруу ишинде калыс атаандаштык четке сүрүлүп калып эле бийликтеги достордун амбициялары, бийликтеги бир кишиге жакыныраак жүргөн чөйрөдөгү кишилердин амбициялары башкы ролду ойноп кетип, ал тенденция акыры барып мамлекеттин башчысынын анга тыкчу, аны менен кошо өлкөнү жарга кулатчу эски чокой окуяларынын кайталануусун каалабайбыз. Ошондой болуп кетсе экен, эртерээк булар ошентип тынышса экен деп колубузду ушалап, арам кыянат ойлорубуз дагы жок. Себеби андай тажатма айлампадан. Өлкөдөгү эл дагы чындап тажады. Бирок ошол нерсени болтурбой үчүн ар кайсы режимде, ар кайсы президенттин тушунда улам-улам кайталанып келе жаткан стандарттарды сактоого бардык саясий күчтөрдү эң биринчи кезекте президентти чакырып кетмекчибиз. Биз талапкерлер канчалык кооз укмуш программаларды айтпайлы, өлкөдө чыныгы саясий атаандаштык болмоюн, саясаттагы күчтүүлөр, мыктылар чындап калыс тандалмайын, саясий туруктуулуктун орношу кыйын болот. Аны үчүн биринчи кезекте президент өзү башкарып аткан өлкөдө чындап эле бийликтин партиялары жок экенине чындап ишениши керек. Президент өз мамлекетинде сот эркиндиги бар экенине, өз мамлекетинде бийликти бир жактуу мактаган, анын оппоненттерин бир жактуу каралаган мамлекеттик массалык маалымат каражаттары бар же жоктугуна чындап ишениши керек. Чындап ишенгенде саясий туруктуулук болот. Саясий туруктуулук болсо экономика турукташат. Экономика турукташканда өлкөгө инвестиция, каржы агыла баштайт. Өлкөнүн экономикасы кубаттана баштаса, элдин жашоосу оңоло баштайт. Альянс партиясы саясаттан экономикага, бизнесте, маданиятта, руханий турмушта, жашоо тиричиликте таланттуулардын, татыктуулардын, шыктуулардын калыс атаандаштыгын мамлекеттик масштабта маани беришин жактайт. Жактап эле тим болбостон ошол принциптер үчүн күрөшөт. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Номер 3 Альянс партиясына добуш бериңиздер. Менин аты жөнүм Эрнис Кыязов. Партиядагы өздүк номерим 19. Альянс партиясы 3, Эрнис Кыязов 19. Татыктууларды шайлаңыздар.